Базар Коргондун Бешик Жоон айыл аймагында Арген Мурзабдуллаев эскерилди. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери болчу. Эскерүүгө райондун бийлик өкүлдөрү, атайын кызматтын кызматкерлери жана маркумдун жакындары катышты. Эми эгерде ал кишибиз бар болгондо дагы ушундан кийинки өмүрүн дагы биздин мамлекетибиздин коопсуздугуна арнаганда бир топ ийгиликтер жаратмак. Аны дагы биз кайгыруу менен айта алабыз. Анан эми буга чейинки кылган иштерине дагы мамлекеттик коопсуздук кызмат тарабынан бир топ сыйлыктардын ээси болгон экен. Маркум Арген Мурзабдуллаев өткөн жылы 11 декабрда боордун циррозу менен жабыркап Орусияга дарыланууга барган, бирок айыккан эмес. Жалгыз уулум эле. Мектептен баштап окуу болобу, иш болобу, өзүнүн немесине аябай берилген балам бар эле, жалгыз. Өмүрү кыска экен. Балам бу дүйнөдөн былтыр 11 декабрь күнү Москвада сактай албадык. Өмүрү ошол жактан алып келип ата журтуна койдук. Мурзабдуллаев коопсуздук кызматында бир топ жетишкендиктерди жаратканы айтылды. Анын ысымы Бешик Жоон айыл аймагындагы көчөгө ыйгарылды. Мен болсо баламды түшүмө кирсе, мама деген сөзүн угуп алып, биринчи жолу мама деген сөзүн угуп алып, кадимкидей кучактаган жеринде коюп жибербей, эртең менен туруп, балам тирүү, ушунчалык күч берди. Арген Мурзабдуллаев 2011 жылдан баштап улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде иштеген. Көзү тирүү болгондо маркум 42 жашка чыкмак. Анын артында бир уул 2 кызы калды. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчобаев, Регион.